Өзүм оокатымды өзүм кылып жүрө берем. Мага бирөө муш айтат десе, өзүм оокатымды өзүм акырын кылып жүрө берем. Чынара биринчи топтогу майып. Көзү жакшы көрбөйт. 31 жашта. Баткенден Бишкекке келгенине 2-3 жыл болгон. Жалгыз бой. 4 жаштагы бир уулу, 2 жашар кызы бар. Үйү да жок. Борбор каладагы жаңы конуштардын биринде 3000 сомго батирде турат. Ал эми мамлекет 2 баласына жөлөк пул бербей койгон. Өкмөттөн пенсия аласың деген шылтоо менен. Мен өзүм 4000 пенсия алам, 3000 пенсия алам, анан 1000 сом компенсация мен 4000 алам да. Бирок эмени квартплатам 3000 сомдон. Ошол акча менен эптеп жашап келем. Ар кимден эметип, жардам тааныштарым жардам берип турушат. Ал эми өкмөт Чынара өңдүү майыптардын балдарына жөлөк пул берилбей жатат деген маалыматтарды четке кагууда. Бүгүнкү күндө соцфонд тарабынан дагы эгерде иштеген болсо жана социальный страхование жасаган болсо, анда ал соцфонд тарабынан майыптуулугу туурасында атайын пенсия чегерилет. Ал эми такыр иштеген эмес болсо, анда ошол биздин министрлик тарабынан чегерилип келет. Бүгүнкү күндө ошол балдар, майыптуулугу бар балдар, андан сырткары ушул майыптуулугу бар 1-чи, 2-чи, 3-чү группадагы ушул чоң эле адамдар бизде ушул 1000 сомдон баштап 2000 сомдон максималдуу түрдө акча алып келишет. Бирок жогорку кеңеш 3 жашка чейинки балдар үчүн 700 сом, 16 жашка чейинки 3төн көп балалууларга 500 сомдон жөлөк пул берүү боюнча жаңы эреже иштеп чыкты. Ага ылайык азыркыда үй мүлкү, мал жаны, сыналгылары барларга 900 сомдон аз киреше тапкан үй бүлөлөргө жөлөк пул бербей коюу жоюлуп, материалдык абалына карабай жөлөк пул каралууда. Кирешели эсептебегенден кийин бул жерде мал жандыктарды эсептелинбейт. Кирешеден доход эсептелинбеген. Мунун дагы бир артыкчылыгы бар. Бул жерде мурдакыдай ошо киреше тууралуу тастыктаган маалымат справкаларда чогулбайт. Ошонун негизинде коррупция түп тамырынан бери жоюлат. Бул жерде балдардын күбөлүгү жана ата энесинин паспортунун копиясы менен гана алынат. Ал эми биздин мамлекетибиз автоматизацияга өтүп атпайбызбы? Буюрса 2020-жылдан баштап бул электрондук версияга өтөт. Эл өкүлдөрү бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, кыргыз чергесинде жакырчылык 32%дан 28%га кыскарат деп болжолдоп жатышат. Кошумча жөлөк пул үчүн мам казынадан 1,8 миллиард сом керектелет. Учурда жөлөк пулдун көлөмү 6 миллиард сомго жетет. Өкмөт каражат маселесин карап, макулдугун берди. Ошол мыйзам долбооруна ошого карата эмки жылы толук кандуу ошол каралган каражат бөлүнөт. 1-январдан 18-жылдын 1-январынан. Ушул тапта 279 миң бала өкмөттөн жөлөк пул алса, долбоор жүзөгө ашса 700 миңден ашык балага акча берилип калмакчы. Муну менен тест-чегерлердин ден соолугуна жана инеталар үчүн дагы жакшы көмөк болоорун депутаттар билдиришүүдө. 2 балалуу, бирок жакыр болсо кантет деген суроо көп берилип атат да. Бирок изилдөөлөргө таянсак, мисалы үчүн 95% жакыр үй бүлөлөрдүн 95% 3 балалуу экен да. Бул мындай такталган эле цифра. 2 бала болгондо жакырчылыкка жетпейт экен да, мындай аны камсыз кыла алат үй бүлөчү. 3 бала, 4 бала болгондо ошондо жакырчылык мындай улам кете берет экен да, наркы жагыначы. Ошону жоюу болуп дагы эсептелет бул жерде. Эчеке айтып деген да, айтып коем мындай 2, 3. Ал эми бул мыйзам ишке ашкы чакта Чынара ар кандай эл аралык жана кайрымдуу жарандардын берген колдоолоруна үмүт артып, аны менен күн кечирүүсүн токтотпойт дөңдөнөт.